чыгармачылардан келип калган учуру тааныштыруу өтөлүү. Бүгүн бизде мейманда маданияттын мыкты кызматкери, Кудай буйрса келечекте кыргыз эли артисти Айнур Бердигулова. Саламатсызбы жеке. Рахмат. Кыргыздын скрипачы. Таңкы маанайыңыз кандай? Деги эле чыгармачыл адамдардын таңы кандай башталат? Көпчүлүк чыгармачыл адамдар айтат да, таң эрте туруу абдан кыйынга, оорго турат депчи. Сиздин таңыңыз кандай башталат? Жок, так экен Айнур эже. Эрте турат экен Айнур эже. Кечке эле жакшы келди. Рахмат. Биринчиден эфирге чакырып, мейман кылып чакырганыңыздарга рахмат. Абдан кубанычта келдим. Албетте таң эрте менен турганда адам баласы көнүгүүлөрдү жазап, жакшы ой тилек, каалоо тилектер менен баштамакчы. Ошондой эле жакшы ой тилектер менен сиздерге конок болуп келип калдым. Жакшы. Сонун бисмилла дегенде эле ушу сиздин колуңуздагы аспабыңызды көрүп биздин кадырманга ылайык түшүндү окшойт. Чүү дегенде эле жакшы ушул бир күй ойноп берип коесуздарбы. Таң атпай кимде ким чай ичип отурган болсо, кылгыяктын коштоосунда чай ичкен кандай сонун, музыканын коштоосунда. Анда сиздерге азырты ата бабаларыбыздан бери келе жаткан, муундан муунга өтүп келе жаткан кыргыздын аспабы кылгыякта өзүмдүн устатым Нурлан Нышанов агайыбыздын Тактеке аттуу чыгармасын аткарып берейин. Жанымда текелер жок болсо дагы ошол Тактеке чыгармасын элестетип, сөзү ал эми Актандай акыныбыз Аалы Туткучевго таандык. Жакшы. Жакшы менен жамандан, адал менен арамдан, аптап жалаңы шамалдан, эркек менен аялдан, ак менен карадан, кыз менен баладан, күлкү жалаңы санадан. Чындык жана жаладан, күн менен күндөн, тике менен гүлдөн, жаралгандан бул дүнө, ак каранын жарышы, токтобогон убакыт бул жарыштын калысы, ар бир секунд кагышы, Тактекенин дабышы. Чындыгында сиз ойлоп жаткандай мага көз элестеме, тактекелер элестеп жатты. Сиз баягы өзгөчө
киргизет экенсиз да, баягы ойноп жатып ошол учурда ырдап да жибердиңиз, өзгөчө талантыңыз бар экен азамат. Анан сиздин кылкыяңызга аябай кызыга түштүм. Айтсаңыз, кээ бирээсиники баягы мүйүздөн жасалат деп да уккам да. Сиздики эмнеден жасалган кылкыяңыз тууралуу айтып берсеңиз, кимде сизге өтө эле? Ошо сиз айтып аткан кылкыяк мүйүздөн жасалган кылкыяк албетте менде дагы бар. Бирок биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан каныбызга сиңген кылгыяк албетте өрүктөн жасалат эмеспи? Ооба. Анан ошондой сыңары бул дагы абдайын тапталып жасалган өрүктөн, ал эми териси төөнүн, кадимки эле төөнүн терисинен капталып жасалган да. Ал эми куйруктары болсо ошо жылкынын куйругунан. Тулпардыкы. Баягы мен да угуп калдым да, бул кылкыяктар жанагы суукта үшүп калат, кичине жылыш керек, анан ошондо күүсү жакшы чыгат депчи. Ооба, туура. Ар бир жана аба ырайга жараша кылкыяк да ошо аба ырайга жараша сүйлөйт да. А сиздики азыр сизге канааттандырылуу, жакшы ойноп бере алуу деп ойлойсузбу? Аябай мындай. Айнура жам таптап турду тиякта. Бирок эң сонун. Эмне себептен ушул аспапты үйрөндүңүз? Мисалы башка аспап үйрөнсөңүз болбойт белем. Мисалы азыркы учурда көбүнчөсү эле баягы эстрадный жакка карап, Ооба, эстрадалык. башка нерсени үйрөнсөңүз болот. Ооба, албетте. Менин баягы ушул чыгармачылыкка ошо кошулуп калган, аралашып калган себебим албетте өзүмдүн энем себепкер болду. Кичинекей кезинде алып барып ушо музыкальный мектепке алып барып ушо тапшырган. Ал жакта экзамен менен өтүп, баягы колдорун карап, сулуктарын карап, ушул кыз кылкыякка татыктуу экен деп алып калышкан да. Анан окуп жатып эле баягы үнү ушундай кадимкидей мындай өзүнө тартып туруп алды да. Анткени бул кылкыякта мындай уксаңыздар илгерки байыркы мындай тарыхты айтып тургандай да. Ооба. Анан быйыр башкача да, ошондой мындай өзүнө тартып, ошондон улам мындай кызыгуум абдан мындай пайда болду. Ошондо канча жыл болду бул кылкыякты ойноп келе жатканыңызга? Канча жашыңыздан үйрөндүңүз? 15 жылдан бери ойноп келе жатам. Жакшы. Айтыңызчы, дал ушул кылкыяктан эмне таптыңыз? Чыгармачылык сизге эмне бере алды? Эмне таптыңыз да эмне жоготтуңуз? Жоготпосо керек. Жок. Кудай сактасын, жоготкон жокмун. Көп нерсе таптым. Кылкыяк аркылуу мен деген ошо көптөгөн чыгармаларды азыртан келе алып чыгып келе жатам. Жана ошондой эле чет мамлекетке таанытканга аракет кылып атам. Кылкыяктын коштосунда жогоруда аткарып кеткен тактекени аткарып жүрөм. Жана ошондой эле кылкыяктын коштосунда дастандарды аткарып жүрөм. Коштосунда ырларды, күүлөрдү, баягы илгерки калтырып келген кайрыктарды дагы аткарып жүрөм. Жана көптөгөн жакшы ийгиликтерге, байгелүү ийгиликтерге жетиштим. Айтсаңыз, өзүңүзгө таандык кайрыктарыңыз барбы? Балким өзүңүз дагы күү салып жаратып калгансызчы бир чыгарма? Азырынча өзүмө таандык чыгармалар жок. Балким улам жылдан жыл өткөн сайын баягы адамдын илхому деп коет эмеспи? Ошол илхом өрчүп кетсе, балким жаралып калса. Жаралып калар, дагы тактеке сыяктуу эң сонун жаралып калар. Жакшы. Азыркы учурда, мисалы Кыргызстанда, кыргыз эстрадасына дейли, мейли кыргыз өнөр чыгармачылык тарапта кылкыякчылар абдан аз кездешет да. Мисалы мен билгендерден бир 2-3 эле болсо керек биздечи. Анан сиздерге дагы ушул кылкыякты көргөндө да биринчи жолу көргөнсүп мындай таң калгандар барбы? Бул эмнеден скрипка деп кээ бир алмаштырып ийгендер. Илгери ошо жаңы чыгып келе жатканда мындай таң калганда, даже эми башка улуттагыларды жөн эле коеюн, айтпай элечи. Анан кыргыздын эле өзүбүздүн эле кыргыздарыбыз бул эмне аспап деп кадимкидей таң калгандар бар. Азыркы кезде бирок андайлар азаюуда. Түшүнүк бар бул. Түшүнүк бар болуп, көбүнчө жаштарыбыз жакшы жаңы өсүп келаткан муундар абдан кызыгууда да. Кылкыякка окусам болобу деген сунуштар абдан көп болуп жатат. Кылкыякты баягы окуган үйрөнүү боюнча айтып калдыңыз да. Дал ушул кылкыякты үйрөнүп окуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Деги эле эмне талап кылынат? Манжалар узун болуш керек, кыска болуш керек. Туура. Эң биринчиден манжалар да узун болуш керек. Бул баягы тиги кылдуу мындай струнный деп коет эмеспи орусча. Ошондой аспап болгон себептен 3-4 октаваны ээлейт да. Анан ылдый жакка алып келип, ошо биринчиден да, экинчиден слуху болуш керек. Бирок баягы кыргызда айтылат эмеспи? 1% слух, калганы тиги эмгек депчи. Адам баласы баягы эмгектенсе да, ошол эмгектин үзүрүнөн аркасынан көптөгөн жакшылык ийгиликтерге жетишет. Эң сонун. Анан Айнуреже, буюрса дагы чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Дагы эмне менен бизди таң калтырасыз?
Рахмат. Былтыр эле ушул күз айларында ушул бул жылга чейин негедир кылгыяк боюнча мындай жеке концерттер берилген эмес экен да. Анан былтырлардын биринчилерден болуп жеке концертимди филармониядан бердим. Албетте чоң народный артист эжелерибиз Роза эже менен бирге ырдадым. Саламат эже келип берди. Абдан жакшы көңүлдүү концерт болуп өттү да. Эми мындан кийинкилерди эми көбүнчө мен ошо кылгыякта мындай дастан айтууга басым коюп жаткан кезим. Дагы көптөгөн дастандарды алып чыгам деген ойдомун. Жакшы. Анан жана сиз өзүңүз айтып калдыңыз, көп учурда азыр жаштар кылгыяк абдан көңүл буруп жатышат. Үйрөтпөйсүзбү деген дагы баягы сунуштар келип жатат деп. Анан бир кандайдыр бир мектеп дейли, кылгыяктар мектебин ачайын деген ой максатыңыз барбы келечекте? Же ачып алдыңыз беле? Азыр ача элекмин. Ага мындай баягы биринчиден шарт дагы болушу мүмкүн. Ошо шарт керек. Азырынча 1-2 окуучу тарбиялап жаткан кезим. Бирок баягы сиз айткан мектепти ача элекмин. Буюрса бирок ачам деген дагы ой тилек. Анан дагы бир чыгармайм ошончо келгенге жараша. Анда сиздерге азыр Саид Бекмуратов атабыздын Топчулук аттуу чыгармасын аткарып берейин. Өзү чыгармада айтып жаткандай эле баягы кыргыз элибизде баягы кылгыяк десе эле муң кайгыны элестете берет экен да. Бул жакта муң эле эмес, баягы кыргыз элибиздин каада салтын дагы сүрөттөгөн, баягы тарыхын, сүрөтүн, жашоосун ошо баарын сүрөттөгөн экен да. Ошо баягы жайлоодогу жайылып жүргөн үйүр жылкылардын басышын, кулундардын ойноп жүрүшүн ошону сүрөттөп кеткен экен. Келиңиздер, баардыгыңыздарды жайлоого бир сапар алып. Сиз ойноп жатканда мен жайлоону элестетип кеттим. Баягы убакыт деген учкан куш дейт. Ооба. Дагы да сизди кылгыякта ойнотуп, майып куруп отурмак элек. Эми сизге эркин микрофон берели. Кыргыз элинен дагы да амандашып кетсеңиз болот. Качпай батпаттан деген сөз. Рахмат, анда айтып калдыңыздар. Баарыңыздарга жалпы элим, кыргыз элим журтума аманчылыкты тилеп кетмекчимин. Мындан жакшылыктар гана боло берсинчи демекчимин. Сиздерге да ийгилик каалайм. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бизге таң эрте келип, ушундай кылгыякта сонун күйлөрдү ойноп бергениңиз үчүн жана мыкты маек көрпөңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик. Бар болуңуз эжеке.